ушул малга чейин 5 тест атын борборун текшердик. Алардын ишмердүүлүгү боюнча текшерип келгенде кемчиликтер чыгып жатат. Азык-түлүк сактоо эрежелерине, анын тиешелүү документацияларын тиешелүү мекемелер, тиешелүү ведомстволор текшерип, кемчиликтерин айтып, актылар түзүлүп келет. Учурдан пайдаланып, Жалал Абад шаарынын тургундарын жана конокторун ушу жайкы мезгилде тест атын борборлорунан тамактанууну чектеп турууну суранат элем. Бүгүнкү күндө ошол текшерилип, текшерүүнүн жетегине ошол тиешелүү чаралар колдонуп, мисалы айрымдарынын тиешелүү документтери жок болсо же кадимки эле санитардык китепчеси жок болсо, шайкештик декларациялар болбосо, товарлардын ошолорго айыппулдар салынып, андан сырткары андан да жогору кемчиликтер табылган учурда биз ал тест атындын ишмердүүлүгүн токтотуп чечим чыгарып атабыз. Бүгүнкү күндө биз дагы да ошол шаар аймагында бардык тест атындарга рейдтик текшерүүлөр толук жүргүзүлөт.